Сыртта ушул бүгүнкү каралып аткан маселе боюнча, деги эле эл аралык мамиле боюнча, ушу Кытай Республикасынан каралган квота жана башка маселелер боюнча ар кандай ой пикирлер айтылып, сыртта мындай тынчтык митинги башталган. Мына ошол митингден атайын өкүлдөр келип, мен төраганын орун басары катары 4 өкүлүн кабыл алдым. Бабакулов Аманбол мырзаны, Нуракул уулу Бактыбек, Аспеков Мелис мырзаларды. Урматтуу депутаттар, алардын маалыматы, койгон талаптары боюнча Кытай Республикасынан келген жарандар жумуш ордуна квота маселесин кароо, жарандык берүү маселеси, тышкы карыздар маселеси, миграция кызматынын статусу боюнча маселелерди коюшту. Ошондой эле элдик көзөмөл коомдук уюмун түзүү менен комиссия түзүү маселесин көтөрүлдү. Мен комиссия түзүү боюнча маселени айттым. Урматтуу Дастан Арсбековичке да жеткирдим. Өкмөттөн, жогорку кеңештен, тийиштүү органдардан укуктук базалык комиссияны түзүп алып, ошол жерде коюлган талаптар боюнча маселе боюнча карап чыксак деп. Коомдук телерадио компания боюнча кайра баса берлеп айтышты. Коомдук эмес, бир тар чөйрө болуп калгандай тарыз жаратып атат деп. Мен да айтып кетет элем, урматтуу коомдук КТР өкүлү, жетекчиси, коомдо болуп аткан иш-аракеттерди, парламентте болуп аткан иш-аракеттерди мындай акыйкат калыс чагылдырып туруусун камсыз кылсын деп. Азыркы күндө ал өкүлдөр барып ошол жерде митингге пикирлерди билдиришти, кандай чечим кабыл алынат, аны убакыт көргөзөт. Мен маалымат иретинде айтып кеттим. Төрага тийиштүү комитеттерге тапшырма берип, ушул алардын койгон талаптарын карап чыгуусун мен суранып кетемин.